саламатсыздарбы. Бүгүн мен башка видео менен чыгып атам. Башка шаардан чыгып атам. Биз жолдошум экөөбүз Түркистанга көчүп кеттик. Түркистанга бизди иштегенге чакырышты. Бүгүн мен бул жака жөн эле келбей, кургул келбей, өзүм жумуштарымы алып келдим. Бул ушундай чапандар. Мен жүн менен иштегенден кийин басым ошо жүнгө басып алам. Ондай панолорду тартып сүрөттөрүп келген. Мен азыр бул эмени кийимдерге кошуп атам. Мына чапандарга. Азыр мен кийим көргөзүп берем сиздерге. Ар бир чапандын артында сүрөттөрү бар. Мен сиздерге сүрөт көргөзөм видеода. Анан мастер-класста дагы ушул ар бир сүрөттүн кандай жасадым, ошого чейин көргөзүп берем. Азырынча мына ушул чапанды көргөздөр. Мынакей. Бул жагында жүн менен планканы жасадым. Арт жагында мына сүрөт. Андан тышкары буларды куракты дагы жүндөн жасадым. Мына курак. Кийиз да, бул кийиз, бүтүн кийиздер. Бул жагында кийиз, сүрөттөрүн көргөздөрбү. Топчулар менен бүт коздоп. Мындай кылып, кыргыз чапанбы же башка чапанбы, башка улутта чапан, кандай улутта чапан болбосо, сиздер ошо жүн менен коздоого, ушундай коздоп, аябай жакшылыкка тигип алсаңыздар болот. Ким жүн менен иштейт, жүн менен коздоого. Ким жок, мен бир эле курак менен иштейм десеңиздер, курак менен иштесеңиздер. Моундай менде чапан бар. Бул курак менен иштеген айымдарга мына көрүнүштөрдү ушинтип коздоп, ушундай чапандарды тигип алса, коздагы аябай эмеси көрүнүшү да өңүндө жакшынакы болот. Курак менен иштесеңиздер, куракты колдонсоңуздар, ушу майда топчулар, жыгач топчулар, атайлап жыгач топчулар колдонобуз. Анткени бирге эко-стиль, этно-стильди сактайбыз. Бул куракты өзү таза барсактан жасасаңыздар болот, же азыр көп кездемелер бар. Жок, мен ушундай жүн менен, кийиз менен жасайм десеңиздер, кийиз менен жасасаңыздар болот. Аябай жеңил тигилет экен, машинкада жашалат, тигип бүткөндөн кийин көрүнүшү да башкача экен. Көрүңүздөр, эки стилдеги чапандар. Бул жакта башка сүрөттөр, бир эле ушундай эле чапандар, арт жагында башка сүрөттөр. Богонун сүрөтү бар, кашкырдын сүрөтү бар, чабалекейлердики бар. Анан ак элбирстики да бар. Эми мен кайсы сүрөттү салганымды анын мастер-класста көргөзүп берем. Урматтуу айымдар, мен азыр бир нерсе токтоп кетейин. Мына дагы бир чапандын сүрөтүн көргөзүп берем. Мына кийимдерди турналардын сүрөтү, бирок мага мындай суроо беришти да, эмне үчүн топчуну көп колдонот чапандарга депчи. Биз көчмөн эл болгондон кийин биздин мурда апаларыбыз, айымдар кыргыз элинде, башка улутта деле ушул эме сакталган экен. Топчуну мисалы аял эне болот, апа болот. Ошон үчүн топчуну кийимине эле кадап койгон, анткени көчмөн эл болгондон кийин жолдо жүргөндө баягы топчусу үзүлүп калат. Ошондо ушу топчуну ушул жерден эле кыркып алып эле тигип койчу экен. Анан жип чапандар негизи чапандар аябай шырылган. Не себептен шырылган? Бир четинен бекен болот, бир четинен ар бир ошо кездеменин мындай эмелери, кездеменин ар кандай өңдөрүн ошо эмет болгон, чапанга тигип койгон көктөп. Анткени жолдо дагы бир жери кийимдин бир жери үзүлүп кетсе, ошол жерди сөгүп алып эле эметкен экен. Мен эми берде коздоп эле койдум. Мына берде жүндүн эмеси коздоп койдум. Топчуларды эметтим. Анан аялдар берге инени кадап койчу. Инени да кошуп кадап койчу экен. Анан ошо топчулары бул көчмөн элдин негизи салты да болгон. Анан бул керектүү нерсе. Жолдо жүргөндө сенин үстүңдө бүт дайын болгон. Мына элечектин да өзүнүн мааниси болгон экен. Бул алыскы жолдо жүргөндө биздин айымдар дайын болгон, бүт нерсеге дайын болгон экен.
ошон үчүн азыр биз эми кооздоп атабыз, мунун баарын стилистика кылып, азыркы заманда заманбаптандай өтөбүз. А негизи кыргыз элинде, башка көчмөн элинде мунун баардыгы керектүү нерсе болгон экен. Ошон үчүн бул жашоо шартка ылайыктуу кылып, чапандарын да ошого ылайыктуу кылып тиккен экен биздин айымдар. Ошончолук мунун баардыгы маанисин салып, ошонун немесин чапандарын дагы ошо турмушка керектүү нерсени кылып, ошондо деле кооздоп, топчону да жөнөкөй кадабай, жакасына кадап, ушундай этектерине кадап, арт жагына улантып кадап, ушинтип кооз кылып өтүшкен экен. Эми урматтуу айымдар, мастер-класска келиңиздер, көңүл бурайлы. Урматтуу айымдар, эң биринчи биз сүрөттөрүн дайындап алабыз чапандын. Мурдагыдай эле мен панолорду көргөзгөн мастер-класстагыдай эле сүрөттөрүн тартабыз, болгону жукарак кылабыз. Мен маргеланский шелк, вискоза, ошо жүндөрдүн өңдөрүн карап келиштирип сүрөттөрүн ушинтип тартып алдым. Кайра киргизип, кездемелер дайындап алдым да, керектүү размерлерине жеткирип, мынакей киргенден кийин мен кыркып дайындап, четтерине да ушинтип тигип койгом, бирок кийин баарын кыркып салдым, анткени мындай оорураак көрүнүп калды да сүрөтүчү. Мына дайындадым баар деген сүрөттөрүн салгандан кийин дагы шырып, ар кайсы жерине шырып, топчу тигип, моундай кылып жип менен саймасын сайып шырдым да, дайындап, сүрөтүн бирге келиштирип, бүт ушундай кылып, мына турнанын сүрөтүн мен сиздерге көргөзүп атам. Жеңил эле бул, тартканы жеңил эле. Азыр болсо мына кашкырдын сүрөтүн тартып атамын, дагы деле мындай клеенкага сүрөт тартып, ар бирөөнү ушинтип трафарет кылып туруп, кара вискоза менен өзүнүн баягы сүлөкөтүн тартып, улам клеенка менен кезип, тумшугун, кулактарын бүт келиштиребиз. Чапандын ошо кездемелери жукараак болуш керек. Мен аябай жука эле салдым. Вискозаны дагы, жүндү дагы, болгону маргеланский шелкту калыныраак 2 кабат кээ бир жерлерине салып аттым. Анткени бул чапан. Ушинтип болжолдо бир сыра эметкенден кийин, анан кийин кайра эле ийне менен фильцевать этип, көздөрүн, тумшугун, кулактарын келиштирип, жалбырак кылып, ушинтип сүрөттөрүн тартып бересиздер. Бул ызык суу менен, мына көрүңүздөрбү, мен ызык сууду коюп, труба менен дагы аябай киргиздим да. Бул жерде бугунун сүрөтүн кылдым. Мынакей азыр ийне менен дагы тумшуктарын, көздөрүн, кулактарын баарын келиштирип атам. Андан кийин дагы ызык суу куюп, самындап, муну дагы киргиземин. Көрүңүздөрбү, дагы киргизгенден кийин дагы ийне менен фильцевать этем. Мынакей фильцевать этип, дайындап, бүт эметип, бунун баардыгы 2 этапта болот. Биринчи ушинтип бир сыра киргизип алабыз, анан ийне менен сүрөтүн келиштиребиз, кайра киргизебиз. Эң болсо мына жерде ашык эмелерин кезип туруп, түп-түз кылганга аракет кылып туруп, мен дагы мындай башка өңдөгө оюм чийимдерди да тигип койдум. Жип менен көктөп жип менен дагы бекемдеп эметтим. Анан мына четтерин да тигип алгам, бирок мага дагы жаккан жок. Мен мунун баарын кесип салдым. Чапанды тиккенден кийин мындай оор көрүнүп калды. Эң болсо мен жакшы көргөн ошо Илбирстин сүрөтүн дагы ушундай кылып эметтим. Вискоза, маргеланский шелк, жиптерди да колдондум. Саймасын сайдым жип менен, жана ирис жиптер, жукараак жиптер менен көздөрүн ийне менен келиштирдим. Сайманы сайдым да. Эми болсо бул башка түрдөгү сүрөт, бул бугунун эле сүрөтү, бирок бир аз башкачараак кылып эметтим. Азыр мен буну деле жанагы мурунку сүрөттөрдү кандай кылсам, ошондой кылып эле эмтип, эми кыркып, саймалап,
анан кездемелерди чапанга дайындап атам. Аябай колго саймаларын сайып эметкенден кийин сүрөтү башкача дагы өзгөчөлүгүн көргөзөт экен. Ошон үчүн мен жип менен дагы саймалап койдум. Мынтип караганда өтө майда жумуш, ой кыйын деп кээ бирлер айтат, бирок эми жасагандан кийин ушул сүрөтүн келиштиргенге аракет кылып, сайманы да колдонгула, мончокту да колдонгула. Ким кандай эме кылса, мынакей мен көргөзөйүн эми чабалекейдин эмесинде сиздерге көргөзүп берейин. Кантип мен труба менен киргизем. Мен столум, өзү столу жакшы, аябай ылайыктуу. Суусу кетип калат. Ошон үчүн мен азыр самындадым, ызыгыраак суудан койдум, самындадым, акырындап суусун кетирип, анан жана ала кийизтерди кандай кылсак, ошо техника менен эле ушинтип ороп, анан акырын баягы сүрөттөр жылып кетпесин деп ушинтип киргизип, айландырып жасай беребиз. Мынакей чабалекейдин мен бир жагын эметтим. Эми азыр өзүн көтөрбөй туруп, суусун бир аз сарыктырып, оодарып, анан дагы ошо марля жагы дагы. Азыр мен ушу эмеде көргөзүп берейин. Иш жагына мен марля салгам. Иш жагына да марля салгам. Сыртына маргеланский шелк салгам. Ошон менен кездеме абдан жашнакай болуп, бекем дагы болду, жука да болду, и өзүнүн жүн менен аябай жакшы кирди. Мен ушинтип курактай кылып туруп четтерин тиккем, бирок мага жаккан жок. Мен чапанда мен кес салдым. Өтө оор көргөзүп койду. Эми жана кезилген, калып калган ашыгыраак кийиздерди мен курадым. Чапанга бир аз куракты кошоюн деп, анан курап койдум. Адан тышкары ошо планкаларына, чапан планкаларына өзгөчө башкача дагы кездемелерди мына көрдүңүздөрбү, жип аралаштырып, мен кездемелерди өзүм киргиздим. Кийиз кылып жүндү жип менен киргиздим. Мына азыр үтүктөп атам, көрдүңүздөрбү, мынакей ошо 1 метр 90 сантиметр кылдымбы. Мынакей ошо сары өңүндө мен сиздерге азыр көргөзүп берейин. Мыктарды кагып, жиптерди ушинтип тартып алып туруп, анан акырын үстүнө дагы бир аз жүндөн салып, суулап, анан киргизип салабыз. Киргизгенден кийин аябай жашнакай кездеме болуп калат. Ошо чапандардын планкаларын мынакей мен бүт курап алдым. Чапандарга алды жагына бир аз кооз болсун. Каалаган өзүңүздөрдүн лекалыңыздарга ушундай сүрөттөрдү салып, топчу кадап, анан ушундай кооз кылып чапан кийиңиздер. Урматтуу айымдар, мен каналымда болуп, подписка кылып, лайк басып, комментарий жазып, мен каналымда мен менен бирге болуңуздар.